27 январ күнү Кара Суу районунда ок атышуу орун алып, ишкерлерге куралдуу кол салуу болгон. Октон жаракат алган 2 адам реанимацияга түшкөн. Мында каракчылар ишкерлерден 5 миллион доллар акчасын урдоого аракет кылганы айтылып, бирок ал милиция тарабынан тастыкталган эмес. Бүгүн Кара Суу базарында иштеген 50дөн ашык соодагерлер каракталуу үчүн кол салынган ири суммадагы каражат ишкерлерге таандык экенин айтып чыгышты. Ушул жердеги баардык эл Кара Суудагы соодагерлер болуп, мен өкүл катары кылып мага акчасын беришкен. Кара Суудагы ок атышуунун артында базарда иштеген жүздөгөн соодагерлерди массалык тоноо аракети болгону маалым болду. Соодагерлер чет өлкөдөн жазгы товар алуу үчүн каражатты ишкер Сайпидин Розиевке беришкен. Розиев брондолгон унаа жеке күзөтчүлөрү менен Ош аэропортуна алып бара жаткан. Каракчылардан акчаны тонотпой алып кетүүгө үлгүргөн. Ири суммадагы акчаны алып Ош аэропорту аркылуу Борбор калаа Бишкекке алып барышкан. Ал эми окуяда октон жаракат алган анын шериктери болгон. УКМКнын адамдары, милициялар, муруулар өзүңүзгө сак болгондон жалгыз жүрбөң деген немелер менен айтып атышат. Ар бири канча суммадан бергендиктерин, ушул бир 50дөн ашын ишкерлер баары акча суммаларын топтоп бергендиктерин бизге өздөрү келип көрсөтмөлөрүн берип өтүштү, баарын тактадык биз. Акчаны Манас аэропортунан ары чет өлкөгө чыгарып кетмек. Бирок аэропорттун милиция кызматы мыйзамсыз ташуу деген жүйө менен ири суммадагы акчаны алышкан. Аны менен бирге каражатты алып бара жаткан жаранды кармашкан. Учурда ири суммадагы акча каражаты мамлекеттин карамагында Айыл банкта сакталып турганы жана мыйзамдуулугу текшерилип жатканы айтылды. Биз бул жерге отуруп алып 10 сом, 20 сом тууралуу сөз кылып аткан жокпуз. Доллар менен болгондон миллиондон ар жагына. Анан калган өзүңүздөр эстеп көрүңүздөр. Мына балдар деген өтө мындай авторитетный балдар, обороттор күчтүү балдар буларчы. Карактоого кабылган ишкер Сайпидин Розиев жана ага миллиондогон акчаларын ишенип берген соодагерлер чогулуп нааразычылык пикирлерин айтышты. Алар акчаны аэропорттон күч органдары тарабынан кармалышы негизсиз деп айтышууда. Ири суммадагы каражатты сыртка чыгаруу үчүн декларация толтурулганын жүйө келтиришти. Бул жерден кандайдыр бир түшүнүксүз нерсе болуп атат да. Балким мен өзүмдөн эле жекече оюм, мына жерде тоной албай калып, ошол эле адамдар бир какой-то тымыз механизмдерди пайдаланып, ал жактан алганга аракет кылышы ыктымал. Ал жакта мыйзамдуу жолду колдонушканга аракет кылышы ыктымал. Мен ушундай деп ойлоймун. Анын бүт барына деген агын ак, көбүн көк деп баа берип, сиздерге, биздерге мына ол деген акчаларын алдырып жабырланып отурган, мына азыр какшап отурган бизнесмендерге жооп берүү бул Кыргыз мамлекетинин милдети деп эсептеймин. Биз тарабынан эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мында чогулган ишкерлер урдоого аракет кылган шектүүлөрдүн бүгүнкү күнгө чейин кармалбагандыгы, ал учурда акчанын камакка алынышы бүдөмүк ойлорду жаратып жатканына токтолушту. Өлкө башчысынан тарта тиешелүү органдардын жетекчилерине кайрылып, ишти өз көзөмөлүнө алуусун суранышты. Азыр уктук мына Кудайга шүгүр, акча урдалбаптыр. Эми урдалып кетти деп үйдө давление болгондор канча экен, ушу баардыгы жөндөн жөн турбайт да бу жерде. Баардыгы ишмер азыр токтоп жатат да, эми эртең товарлары сезон өтүп кетсе товарлар урдалгандан беттер болуп калат да, эмики жазга дерин. Ички иштер министрлиги Манас аба майданынан кармалган ири суммадагы каражаттын чоо жайы боюнча азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми облустук милиция учурда каракчыларды кармоо боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Ошол эле учурда ишкерлер ок атышууда, унаада ири суммадагы каражат болгондугу тууралуу милицияга ачык билдиришкен эмес. Азыр кезде аларды тактап кармоо боюнча ошондон бери тынымсыз иштер жүрүп жатат. Себеби бетине бет кап кийип, андай камуфляж кийгендиктен бир топ убакыт талап кылынып атат аларды такташ үчүн. Анан бул жерде суроту болот, автоунаанын ээси аркылуу чыкса болот. Автоунааны текшерген учурда ал 3 күн мурда ошо автоунаа базарында белгисиз бир жаранга саткандыгын айтып атат. Бир топ кооптуу болгонуна карабай көпчүлүк ишкерлер акчаны сыртка чыгарууда накталай ташууну туура көрүшөт. Адистер муну банк аркылуу төлөмдөрдүн кымбат болгондугу менен байланыштырышат. Мамлекеттик күзөттүн коштоосунда чыгаруудан баш тартып, жеке күзөтчүлөрдү жалдашат. Мында буга чейин өлүм менен аяктаган кол салууларга дуушар болгон фактылар катталган. Мыйзам боюнча Кыргызстандан ЭАЭП өлкөлөрүнө ири суммадагы каражатты декларация толтуруу менен гана чыгарып кетүүгө болот. Ал эми
эми ички каттамдарда эч кандай документтер талап кылынбайт. Бул жерде ошо 50ге жакын аттуу баштуу ошол ишкерлер өздөрү ошо мыйзам бузуу менен акчаны сыртка алып чыгып атканы өздөрүнүн баягы коопсуздугуна кооптуу жагдай жаратып атат да. Ошол атайын эгерде акча чыгара турган болсо банк аркылуу же болбосо атайын адистештирилген мекеме аркылуу ошо алып чыктырса болмок да. Ишкерлердин коопсуздугу үчүн деген жүйө менен ири суммадагы каражаттын так суммасы айтылган жок. Белгилей кетсек, 27 январь күнү Кара Суу районунун Нариман айылында ого атышуу катталган. Анда 2 адам жаракат алып, учурда ооруканада дарыланууда. Азыркы тапта ишкерлерге куралдуу кол салгандар кармала элек. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.